Ош шаарынын Момунов көчөсүнүн бузулган жерлердин кайра жамоо ишиндеги кетирилген кемчилдик жолдор башкармалыгынын дарегине сыналып келди. Тагыраагы бир нече күн мурун аталган көчө жер алдындагы иштерге байланыштуу казылып, кайра оңдоого келгенде эптеп колдон чыкты болгону социалдык тармакка тараган видеодон кийин гана анык болгон. Анда жолдун жаңы гана асфальт менен жамаган жерлери чала жана сапатсыз бүткөнүн көрүүгө болот. Ал жерде канализациясы бул проект менен биздин шаарды УКСтун проектisi болчу. Бизден уруксат гана алган булар. Жасаган фирма кепилдик кат берген. Биз бул жөнүндө кече силерге чейин эле барып, асфальт басып атканында эле көрүп туруп, сразу эскертүү бергенбиз, сүрөттөрүн алганбыз, акт түзүлгөн. Муну кайрадан оңдоп түзөсүңөр деп. Булар өздөрү кайрадан оңдоп түздүк. Ал эми бул көчөнүн тендерин канализация тартып өтүү үчүн Маклер Фетва жоопкерчилиги чектелген фирмасы 9 миллион сомго утуп алган. Курулуш иштери июль айында башталып, ишти соңуна чыгаруу үчүн аталган фирмага бир топ эскертүүлөр берилген. Трамвочный аппарат деп коет, ошону менен трамвовка кылбастан эле естественно ошо туруш жерине трамвовка менен асфальт баштаган экен. Биз аны токтотуп койгонбуз. Ошонун айынан ушундай некачественный болгон. Биз ал жумуштарды эч кабыл ала элекпиз. Ал боюнча биз тиешелүү эскертүүлөрдү бергенбиз. Ал жумушту биз кабыл албайбыз азырынча, качан бүтмөй сайын. Аталган көчөдө жашаган жашоочулар бул жолдон кеминде 4-5 жолу ары бери өтүшөт. Жолдун мындай абалы айдоочуларга ыңгайсыздык жаратып келет. Тегиз эле бир жакшынакай эле, уже бузуп салышты. Биз кыйналып атабыз, могу жерде домдо жашайм мен. Күндө кирип чыкканымда көрүп атасың уже ыңгайсыз. Мына жолду карасаң, бул жерде малканабы же адам айдай турган жолбу бул жер? Маклер Фетва жоопкерчилиги чектелген фирманын жетекчиси Мамасадык ага бир канча шылтоолорду айтып, сүйлөп берүүгө көнбөдү. А бирок анын интернетке тараган видеосунда оңдоп түзөө иштери уланаарын айткан. Асфальтка баса турган трамвовка иштебей калганына байланыштуу басып туруп койгон элек да, эми временный эртең алып башка жагын оңдойбуз депчи. Ош шаарында жалпы 531 чакырым жол болсо, анын 80% оңдоого муктаж. Алардын арасында да ушул оңдоо курулуш компанияларынын айынан жарактан чыккан жолдор четтен табылат. Айымкан Исралы кызы Азан Бузириков, Ынтымак. Жолду карасаң, бул жерде малканабы же адам айдай турган жолбу бул жер? Ыңгайсыз жаратат. Жол тегиз эле, бир жакшынакай эле, уже бузуп салышты. Биз кыйналып атабыз, могу жерде домдо жашайм мен. Момунов көчөсүндө канализация тартуу жумуштары бул шаар тургундарынын кызыкчылыгы үчүн болгон.
Буну 9 миллион сомго Маклер Фетфа деген жоопкерчилик чектелген фирмасы бул сатып алуу мыйзамы негизинде өткөн. Өзүңүздөр билесиздер, бул аталган фирма сатып алуу мыйзамына талаптарга туура келгенине байланыштуу ал тендерден өткөн. Курулуш иштери ушу июль айына жакын башталган. Бул фирма курулуш графигинен кечикти. Бул кечиккенди боюнча биздин технадзорубуз, тиешелүү технадзорубуз бар ал жерде. Бир нече жолу кат жазды ал фирмага. Курулушту өз мөөнөтүндө бүткөр боюнчачы. Ошого карабастан курулуш иштери кечигип калды. Бирок анын дагы бир жүйөлүү себептери бар. Анткени өзүңүздөр билген ошол жерде Жойпас деген канал өтөт прокуратуранын үстүнөнчү. Биздин долбоор боюнча ошол каналдын астынан өтүш керек болгон. Ал каналды токтотуу үчүн жана суат мезгилдерине туш келгендиктен биз ал каналды токтото алган жокпуз. Ошондуктан курулуш мезгил иштери ал каналдын да жанагы суат мезгили бир аз аяктаганга чейин жумуш ушундай форс-мажор ситуация деп бир аз кечикти. Андан сырткары кечеги асфальт начар асфальт качественный, некачественный асфальт кылганы боюнча туура, ал боюнча биздин адисибиз, технадзорубуз биз барып, ал курулуш иштерин ошону токтотконбуз. Анткени ал ошол жердеги өзү кескен жерде трамвочный аппарат деп коет. Ошону менен трамвка кылбастан эле естественный ошо туруш жерине трамвка менен асфальт баштаган экен. Биз аны токтотуп койгонбуз. Ошонун айынан ушундай некачественный болгон. Биз ал жумуштарды эч кабыл ала элекпиз. Мындай экенде бир карым айды бир кумалак чиртет дегендей, ушундай биздин мисалы үчүн мэрия тарабынан бир жакшына Акбура, бала бакчалар берип аябай жакшы иштер болуп атат. Бирок кээ бир ушундай подрядчиктер мындай биздин жалпы эле мэрияны, биздин башкармалыкты бир аз кээде мындай мүчүлүшчүлүктөргө алып барып коет да. Ал боюнча биз тиешелүү эскертүүлөрдү бергенбиз. Ал жумушту биз кабыл албайбыз азырынча, качан бүтмөй сайын. Ошо азыркы мезгилде деле биз бүгүн дагы ушул чогулуш кылып аталган фирмага дагы эскертүү катын жаздыбыз. Эми ага дагы көнбөсө биз башка бир чараларды колдонууга мажбур болобуз да. Ал жерде канализациясы бул проект менен биздин шаарды УКСтун проектси болчу. Бизден уруксатканы алган булар. Жасаган фирма кепилдик кат берген. Биз бул жөнүндө кече силерге чейин эле барып асфальт басып атканында эле көрүп туруп сразу эскертүү бергенбиз, сүрөттөрүн алганбыз, акт түзүлгөн. Кайрадан оңдоп түзөсүңөр деп. Булар өздөрү кайрадан оңдоп түздү. Кайсы ишкандан өттү? Бул УКСтан кайсы ишкан экенин билбейм. Шаардык УКСтун, мэриянын УКСунун алдында ош тендер өткөн, ошону азыр билбейм кайсы фирма экенин. Бирок бул жөнүндө биз эскертүү бергенбиз. Ал проект бул Санкт-Петербург көчөсүнөн бери келатат. Келип ушул Момун көчөсүнөн түшүп, бул да бияка чейин Акбуранын мына парктын жанында чоң эме бар, канализациянын кеткен 500 ошого түшөт. Бирөө түшүрүп койгон. Эми азыр восстановлениясына биз кепилдик кат алганбыз. Өзүңөр билесиңер, биз кепилдик катты кайрадан оңдоо деп кайрадан кат бердик. Оңдоп түздө иштер алардын милдети. Биз көзөмөлдө. Эми тез бүтүргүлө деп атабыз. Бир жуманын ичинде бүтүргүлө. Бул уже биз уже булар менен бир бүгүн эле айткан жокпуз. Биз бул уже бир айдан бери ушул маселени кайра айтып атабыз. Өздөрү айтат го баягы ашыкча акчасы бар экен, жасап атышат өздөрү чөнтөгүнөн. Ошону жасаганда эле сапаттуу кылып койсо болот да. Аны кылбады. Биз ошондой эле мен ушул сенин азыр сурооңон пайдаланып, бүт шаардагы жашоочуларга, көп кабат үй салып аткандарга бардыгына кайрылып кетет элем. Ушул эме көп келип атат бизге. Канализацияга жасаш үчүн уруксат алып келип атат. Кепилдик берип атышат. Бергенден кийин биз барып карап, текшерип, болсо болот, болбосо болбойт деп эле эскертүү берип атабыз да. Ошондой шаарда уже бизде тартип түзүлгөн, тартип менен кетип атабыз. Буларга да ошондой кылабыз. Былтыркы жылы дагы Жим көчөсүндө туура келбей алгандан кайрага 3 жолу жасатып, кайра жасатканбыз. Быйылкы жылы дагы ушул бизге чоң көйгөйдү ушулар алып келип атат. Жолдор башкармалыгына да сөздү алып келип берип атышат. Бул жасаган деп айтпайт ата, ал кайра эле мен угуп элекмин го, өзү бардыгы ушу жолдун эмеси жөнүндө катуу айтканда биз да кыза болуп атабыз. Бүгүн эртең менен сен зона кылганда эми ошону катуу талкуу жасап атканбыз. Кандай жасайбыз? Эмне кылабыз?
Алар эгерде өзү жасай албаса, анда штраф менен бүтөбүзбү же башка органга өткөрүп беребизби? Ушундай нерселерди бир эмеге, бир жолдон эмеси менен канча деген жолдор башкармалыгындагы, мэрияны дагы бүт жаманатты кылып атат да. Значит, биз мындай ишканаларга айтып атабыз, эгерде ушундай боло берсе, бул эмеге ишканага анда жазышка туура келет, кара тизмеге киргизишке туура келет.